Жумуш кайнадыбы, неңиз чарчадыбы? Анда 60 мүнөттүк тыныгууга чакырабыз. Вай, чачың кантип тысыкта жүрөйсүңбү дейт. Жок, тескерисинче сонун. Аваз Акимовго турмушка чыгып белең. Ооба жок. Кайдан мен деканы бардыгы эле тааныйт. Сары сапсары деген утка. Дап кылып турган турабы. Дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин кечки саат 5-те Тумар ТВда жана Тумар радиосунда шоу Тумар Тайм. Саламатсыздарбы сүйүктүү угармандар, октябрь айынын 29-у дүйшөмбү күнгө карай кайрадан иш жумалыгы башталды демек. Жалпыңыздарга күч кубат каалайбыз. Маанайыңыз эң башкысы сонун болсун. Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында кечки шоу Тумар Тайм старт алды. Бүгүн дагы өзгөчө конокторубуз бар. Достор, тааныштырып өтөлү. Рэп аткаруучулар агайыны Эмир жана Кайбар. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Жакшы. Кош келипсиздер. Кош келдик. Экинчи жолу келип атасыңар, студиябызга. Эмне өзгөрүлүптүр, байкадыңарбы? Студияңыздар абдан жарык болуп калыптыр. Аппакай болуп сонун болуп калыптыр. Баары жакшы. Ооба. Маанай сонун. Маанай эң сонун, эң жакшы. Даярдыктар жакшы, эң башкысы эфирге. Ооба. Буюрса сиздер менен биргеликте ойнойбуз, ырдайбыз жана ошондой эле бийлейбиз. Эми шоунун башында эле келишим түзүп алалы. Шоунун жүрүшүндө ушундай сигнал жаңырат. Кокустан жаңырып кетет бул сүйлөп атканда. Жакшылап угушуңуздар керек. Эгерде айтышыңыз эме бир сөз айтасыздар, азыр айтам. Пляжда чалкалап жатсак деген сүйлөмдү айткыла. Ким чалкалап жатат? Пляжда чалкалап жатсак деп айткыла. Өткөрүп жиберсеңиздер, эгерде бул сандыктын ичинде тапшырмабыз бар. Укмуш сонун тапшырма. Өзгөчө даярдалат ар бир конок үчүн. Аны аткарасыздар өткөрсөңүздөр. Эгерде баарын өткөрбөй айтып турсаңыздар, анда тапшырманы мен аткарам. Келиштик, Анда репетиция кыла алалы. Пляжда чалкалап жатсак. Пляжда чалкалап жатсак. Ооба, 3 сөз. Анда сапарыбызды улайлы. Жалпы биздин угармандарды, көрөрмандарды Тумар FM Instagram баракчабызга чакырабыз. Студиябызда конокто болсо рэп аткаруучулар агайыны Кайбар жана Эмир. Тумар Тайм. 17:07 алатыбызда достор. Тумар Тайм кечки шоусу уланууда. Ал эми буга чейин ырдап өткөн музыкалык чыгарма үчүн Али Акаповго жана Сырымтай Энсеповго рахмат айталы. Өтө унайды деп аталат. Баса бүгүн Тумар ТВ телеканалында презентациясы болуп өттү. Ар бир саатта көрсөңүздөр болот. Ал эми азыр болсо коногубузда агайыны рэп аткаруучулар Эмир агасы, ошондой эле иниси Кайбар. Маанайлар сонун, суроолор келип атат. Маанай эң жакшы, суроолор келип атат. Кызыктуу суроолор барбы азырынча? Азырынча Качан карсын көрөсүң дейт. Сиз деле кайра сурабачы. Мен сурабай турушсун. Анда балдар суроолор да бар экен, бияка келген. Аларга жооп берели. Канча жаштан баштап рэп айтып келесиздер деген билдирүүнү калтырган? Мен тил чыккандан бери Кайбар мени көрүп. Тилиңиз канча жашыңызда чыкты эле? Төрөлгөндө эле. Тамаша, мектеп учурдан баштап. 5-6 класстан баштап. Кайбар, сиз? Менин эсимде арча бешикте алгач ирет пайда болгон кыргыз рэп, кыргыз тилинде 21-кылым жаңырчы түз эфирде дагы укмуш таасир берген MTV теледен алгач салам Кыргызстан деп жар салган татаулан Латыш мырза Кигастандан Чыңгыз чыккан нарындан анан келген бизди мун жетиген Бейкишбек Баястан агайыны аны билет Кыргызстан 2010 башталыш 2010 чогулду 1000 сомдон студияга барган элек жаңы эле орношкон. Негизи 2010-жылдары баштаганбыз. Ал убакта рэп аябай өнүгөлөк эле болчу, рэп мынчалык популярдуу эмес болчу. Бирок ага чейин биз рэпке кызыкчыбыз, ошол эле MTV бизге таасир берген, ошол эле радиодон багы 21-кылым жаңырчы эмес беле мурда. Ооба. Ошону укчук көбүнчө ошол MTVден берген, MTV Eminemдин клиптери, мисалы 50 Cent'тин клиптери ошолордон таасирленип өзгөчө бир башкача жагып анан жүрүп мектеп окуучулук кезде жазчубуз ырларды. Анан мектептин сахнасында ырдап чыгып калчык. Анан эң биринчи запистерибиз бул 2010-жылдары болгон да. 8 жыл болуптур, арадан 8 жыл өтүптүр. Менде бир суроо пайда болду да. Сүйлөшкөн кызыгыз менен сүйлөшүп атты дагы ушинтип кетесизби рэп айтып? Жаным, мен сени сүйөм деп. Мен сени сүйөм, жаным, мени карап тур. Сен антип мени какпа, антип айтпа деп. Жакпайт деп айтпа деп. Ушундай суроо пайда болду. Жок, андай эмес. Андай эмес. Бирок баягы негизи
айтып коет го баягы. Кыздар жигиттериңерди таштабагылачы, рэперлер ансыз деле көп деген тамаша. Ансыңарындай, бирок көп эле рэп аткаруучулар ошол кыздар менен сүйлөшүп жүрүп, пляжда бир нерсе жатса. Эмне пляжда жатсаң. Пляжда чалкалап жатсаң. Бир жолу болду. Унутпагыла, Туура. Ошол анын негизи ошол жактырган кызыңа же болбосо бир кыз жагып калып анан ыр жазган учурлар деле болгон да. Бирок унутпап туруп, жаным. Андай болгон эмес. Сиздечи, Эмир, балким сизде ушундай. Ооба, мен рэпке ушинтип келгем, чынын айтайын. Кантип келдиңиз эле? Мен сүйгөн кызымды таштап кетип. Ошондо эле сүйлөшүп турбайсызбы? Мектепте окуп жүргөндө эле сүйүү, 6 класстан башталган. Тоок сүйүүдөн канча болду анан? Давай болду. Канча? Азыр деле болуп турабы? Өтө көп. Жок, азыркы учурда андай эмес. Сиздикичи? Меники деле азыр деле андай эмес. Ай, сүйлөшкөн кыздарга көрөт мени, урушат эми баргандан кийин. Сүрдөткөн суроолор. Тумар таймда сүрдөткөн суроолор рубрикасына кезектүү берели. Конокто болсо рэп аткаруучулар агайыны Эмир жана Кайбар. Даярсыңарбы, балдар? Албетте. Силерди жакшы рэп айтат деп билебиз, бирок жашоодо кандайсыңар? Аны да байкайлы. Өзүңүздөр көргөндөй калптын казаны кайнабайт деп отургансыңар, жаңы эле. Чындыкты айтышыңар керек. 39 камера тегереңерди. Көрүп алдыңар, экөөңүздөргө берем суроону. Аттарыңыздарды айтып турам, жок деп жооп бересиңер, 20 суроо 1 минута. Даяр болсоңуз, анда кеттик. Эмир, башка бирөөнүн сүйлөшкөн кызын сүйдүрүп алдыңыз беле? Ооба. Кайбар, өзүңүздү жалаңач түшкөн сүрөтүңүздү бирөөгө жөнөттүңүз беле? Жок. Эмир, фанаттар ачууңузга тийди беле? Ооба. Кайбар, сүйлөшкөн кызыңызга өтө баалуу белек бергенсизби? Ооба. Эмир, Бегиш жана Баястан силерден кыйынбы? Жок. Кайбар, тазикте жуундуңуз беле? Ооба. Эмир, душта кое берип койгон учур болду беле? Болгон. Кайбар, стринги кийдиңиз беле? Жок. Эмир, өзүңүздүн коңуруңуздан ойгонгонсузбу? Жок. Мен ойгонгон. Кайбар, мушташкандан качкансызбы? Ооба. Эмир, атактуу бирөөнү ушак кылгансызбы? Жок. Кайбар, мурдуңуздан чыккан нерсени жеп көргөнсүзбү? Жок. Эмир, денеңиздин кайсы бир бөлүгүн өзгөрткүңүз келеби? Жок. Кайбар, денеңиздин кайсы бир жеринде татуировка барбы? Жок. Эмир, рэп айтып, жатып сөздөрүн унутуп калган учур болгонбу? Ооба. Кайбар, корккондо үнүңүз ичкирип кетеби? Жок. Эмир, Кайбарды тарбиялайсызбы? Жок. Кайбар, Эмирдин тилин укпай тоготпойсузбу? Кээ бирде болот. Бүттү, убакыт азаматсыңар. Эми 2 суроо калып калды, мындай эле өрүп коеюн, Эмир, экөөңөр бири-бириңерге атаандашасыңарбы? Ооба. Болот. Бир тууган болсоңор да атаандашат экенсиңер. Атаандашпасак мындай Кандай? прогресс болбойт да, өнүгүү болбойт. Өспөйсүңөр. Кайбар, кийинки суроо сизге экен, 20-суроо болчу. Бул өтө эле сулуу жигитсиң деп жигиттер суктанды беле сизге? Жигиттер? Ооба, жигиттер. Жок, кандай байкагандайсың. Такта өтө эле бул жакта. Эмир, фанаттар ачууңузга тийди беле дегенде? Ооба дедиңиз, Кайбар, тазикте жуунганбыз, Ооба, жуунганбыз. Стринги кийиптирсиз, Жок. Тамашалап атабыз. Эмир, атактуу бирөөнү ушак кылгансыз. Жок. Ушактардан алыс экенбиз, Кайбар, мурдуңуздан чыккан нерсени жеп көргөнсүз. Балким мен баягы акыл эстүү болуу элек Кенеде кезде, кезде, бала кезде болушу мүмкүн. Ооба, аны отрицать этпеш керек. Бала кезде кумуска деле жеген кездер болсо. Эмир, рэп айтып жатып сөздөрүн унутуп калган учур болот дедиңиздер. Сиздер мындай акынсыздар го. Чыга берет, анан унутуп калыш мүмкүнбү? Ооба. Унутуп калыш мүмкүн. Мындай импровизация кылып кеткен жокпу? Импровизация болот сөзсүз түрдө. Сөздүн унутуп калган күндө да, анан импровизациясы жок, мынтип ойлонуп, сөздү азыр эстесем деген ой болбойт да. Албетте импровизация болот. Эмне жакшы, Эмир мисалы унутуп калса, мен улап кете алам да. Мисалы ошол эле бири-бириңиздерди толуктап турат экенсиңер да. Ооба. Ошонусу менен жакшы да. Бизге мисалы жалгыз болсоң бэк-вокалист керек да. Биз болсо бири-бирибизге мындай жөлөк таяк болуп. Мындай унутуп калып такыр элем деп катып калган учур болобу? Андай учур болбойт да, албетте. Туруп калган. Канча жылдан бери рэп окуйбуз, жаным деп мындай болбойсуңдар. Негизи сырлар болот го, анча-мынча сырлар. Бир сыры бар, мисалы микрофондо окуп баштайын дегенде баягы сөзүн унутуп каласың го. Анан кийин калп эле микрофондо унутуп иштебей атырчы. Кайра башынан коюп койчу дейсиң, кайра башынан коюп калып унутуп кетесиң. Мындай нерселер болду эле, колго акырын жазып алып сөздөрүн.
Жок. Экзаменде болот го, айтып бериш үчүн акырын жазып ал анан. Бизде негизи баягы ырды жаздырардан мурун иштеп атканда биз ырды толук кандуу жаттап бүткөндөн кийин анан жаздырабыз. Себеп дегенде баягы толук эмоциялардын баарын бериш керек, анан телефонго жазып турам. Ошон үчүн бир жылда бир жазылат да. Бардык эмоциялар мындай бардык эмоцияларды бере албайсың да. Эгерде сен ырды жаттаган болсоң, анан жүрөктөн чыгарып туруп окусаң, ошондо жакшы болот. Демек сиңириш керек экен да. Жакшы. Биринчи 100% иштеп чыгыш керек, анан жаздырыш керек. Макул. Бир музыкалык чыгармадан соң угушалы, жигиттер. Азыр болсо Инстаграмга чакырабыз биздин жалпы угармандарды. Жана ошондой эле оюндар бар, достор, өткөрүп жибербеңиз. Тумар Тайм. Достор, бул Тумар Тайм кечки шоусу уланууда. Конокто болсо ага ини рэп аткаруучулар Эмир жана Кайбар. Жигиттер, кол булгап биздин көрүүчүлөргө дагы салам жолдоп койсоңуз болот. Балдар, келген суроолор бар экен бул жакта. WhatsApp номерибизге аларды жаңырталы. Мисалы, ырчылар тойго чыгып алып баруучулар кечилерге бар акча табышат деген экен. Ал эми кыргыз рэп акча таба турган деңгээлге качан жетет деген суроосун салган. Акыркы сандар 17-22 менен аяктаган абонент. Биз бир сырды ачып коелу, биз акча табабыз рэп окуп. Бирок айтпайбыз. Ошончо кыргыз рэп аткаруучулар өтө аз. Азыркы учурда Кудайга шүгүр, эми жок эмес, көп эмес, бирок Кудайга шүгүр акча таап атабыз десек болот. Негизи Биз пляжда жатсак. Пляжда чалкалап жатсак. Пляжда чалкалап жатсак, балдар. Биз пляжда чалкалап жатсак. Бизди кошпой деле койсоңор болот. Пляжда чалкалап жатсак, кантип акча табабыз? Кантип акча табасыңар, ошону айтып калачы. Негизи Эмир экөөбүздүн студиябыз бар. Үн жаздыруу студиясы. Эмир өзү кесиби боюнча звукорежиссер десек болот. Эмир ошол жактан акча табат десек болот. Мен болсо бир аз бизнеске аралашып атам. Азыркы учурда алып сатуу боюнча, сыр боюнча ал компаниянын атын айтпай эле коеюн, бирок шүгүр ал компания менен дагы рэп окуп дагы иштешип жүрөбүз ал компания менен. Ал компания бизди жакшы эле бакты десек болот, жай менен жакшы акча таап атабыз ушул рэп аркылуу эле, Кудайга шүгүр. Анан буюрса дагы мындан дагы жакшы деңгээлге жетебиз деген ойлорубуз бар. Негизи рэп тойго көп туура келе бербейт, бирок бизди уккан угармандар сөз турда чыккан. Мисалы 5 жыл, 4 жыл мурун угуп жүргөн угармандар азыр чоңоюп, бойго жетип, кичине үйлөнүп баштаган да. Алар албетте өзү угуп жүргөн, өзүнө жаккан аткаруучулар чакырат да. Биз эгерде ошолордун кичинекей кезинде угуп жүргөн аткаруучулар болсок, алар чоңоюп бизди чакырат экен да. Ошо ансыңарындай эле тамашаучуларды көрүп чоңойгон жаштар азыр чоңойду, тамашаучулар азыр тамада болуп кетишти. Ошондой эле да. Алар чоңоюп, өзүнүн сүйүп мындай күйөрман болгон адамдарын чакырат экен да. Ансыңарындай биз дагы мындай бир аздан болсо дагы өзүбүздүн аудиториябызды кеңейтип келатабыз. Анан балким кийин выступлениялар азыркы учурда бир айда бир 3-4 жолу болсо, келечекте бир жумада балким көп эле жолу болуп калат. Жакшы. Жакшынакай саундтректерди дагы жаздырдыңар, жакында эле Көк бөрү тасмасынын 2 чыгарманы аткардыңыздар, калп айтпасак. Көк бөрүдө бирөө. Көк бөрүдө бирөө. Ага чейинки апамды издеп тасмасында бирөө. Жетесиң тилегиң. Режиссер бир эле киши да. Руслан. Эмне үчүн силерди тандап алды? Эмне үчүн Бегишти эмес, эмне үчүн Баястанды эмес? Биздин үндөрүбүзчү. Кандай десек, ошол биринчи саундтректи жасап бергенде аябай жактырган. Пляжда чалкалып жатсак. Чоң айтышыңыздар керек да. Бир, 2, 3. Пляжда чалкалып жатсак. Биринчи саундтректи жаздырганда Руслан байкебиз, Руслан мырза, ошо кинонун режиссеру, апамды издеп кино тасмасын айтып, сонун жакшы кино тасмалардын режиссеру. Ошол абдан жактырган. Андан соң биз иштешип калдык да. Андан кийин дагы сүйлөшүп, мындай мамиле түзүлүп калды. Анан өзү дагы сунуштап калды. Экинчи саундтректи өзү сунуштап калды. Анан биз көп убакыт
созбой эле аны анын үстүндө иштеп бир 2 жуманын ичинде жыйынтык кылып бердик. Аны дагы аябай жактырып анан кийинкисинде да чакырам деди. Кийинкисине да. Жакшы жооп алдык, ардактуу достор. Биздин толкундан алыстамай жок, себеби бул сандыкта тапшырмага атылган. Аны ким аткарат? Сөзсүз түрдө көрүшүңүздөр керек. Бир чыгармадан соң угушалы. Банканы толтур. Банканы толтур оюнуна кезекти берели, ардактуу достор. Байланышка чыгыңыз дагы. Биздин башка оюндун башка демөөчүсү Салих компаниясынан жакшынакай бир баштык колбасага ээ болуңуздар. Буюрса коногубуз менен биргеликте ойнойсуздар. Конокто ким деп турсаңыздар, агайыны рэп аткаруучулар Эмир жана Кайбар. Эми оюндун шартын түшүндүрүп өтөйүн силерге дагы. 3 литрлик банкага эмнелер батат? Эмнелерди батырсак болот? Мисалы, жемиштерден жасалган нерсе болушу мүмкүн. иши кылса буюм боло берет. Батырасыңар баардыгын, бирок бир тамгадан болуш керек. Ошондой эле ардактуу каармандар, эскерте кетчү нерсе, бир айдын ичинде оюнга бир гана жолу катышууга болот. Эгерде сиздин бир айдын ичинде дагы бир экинчи жолу катышып атканыңыз аныкталган болсо, анда белек берилбейт. Угарманыбыз бар экен, байланышта кабыл алып төргө өткөзөлү. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык, атыңыз? Жылдыз. Жылдыз, каяктан байланышка чыгып атабыз? Бишкек. Буга чейин оюнга катышканбыз, Жок, ойноп көргөн эмесмин. Ойноп көргөн эмессиз. Даярбызбы? Даярбыз. Жигиттер аябай даярданып келишкен. Эмир менен Кайбар. Жылдыз, даяр болсоңуз кеттик анда, Убакыт башталды. Үчөөңүздөр ойнойсуздар, макулбу? Алмак салмак. Алмак салмак. Ким баштап берет? Кайсы тамгадан башталсын? Мен баштайм. Кайсы тамгадан? Бадыран. Макул, анда. Убакыт кетти. Бадыран. Кайсы тамгадан? Б. Б тамгасы. Бадыран айтты. Эмир. Бадыра. Б тамгадан. Жылдыз. Банан. Баштык. Баштык деди. Байпак. Эмир. Баклажка. Баклажканы бүктөп туруп салып коет экен, мейли. Жылдыз. Билерик. Билерик. Кайбар. Батинке. Батинке. Балмуздак. Жылдыз. Ботас. Ботас. Кайбар. Бор. Орусча айтып коеюн, булавка. Боло берет. Жылдыз. Бушкадет. Быштак. Эмир. Кеттик. Быдан толтур. Убакыт бүттү убакыт. Колчолор. Мейли, ошентсе деле жакшы ойнодуңуздар. Акырына чейин. Эми Жылдыз, сиз Кайбар менен ойнойсуз. Бирок башка тамга. Эми Жылдыз эже баштасын. Жылдыз эже баштап бериңиз, башка тамгадан, макулбу? Быдан бөлөк. Кеттик. Сүт деди. Сүт. Симка. Суу. Самын. Сарделки. Сарделки. Салат. Салат. Сууга бышкан эт. Ой, укмушсуз тим эле. Самсы. Дагы эмне бар эле сыйга? Сарымсак. Саат. Саат. Убакыт. Савис. Сака. Эмне дедиңиз? Сака деди. Стакан, кичинекей стакан. Сакал. Сакалды койгучу эле, мен банкага кантип. Мейли, салынат экен. Жылдыз. Суумай. Сумай. Убакыт бүттү. Азаматсыңар. Экөөңүздөр тең аябай күчтүү оюн көрсөттү, чындап эле. Ооба, кыйын экен. Кайбар дагы экен, Жылдыз эже дагы экен. Жылдыз эже телефон трубкасын койбой туруңуз, макулбу? Биздин оюндун демөөчүсү Салих компаниясынан жакшынакай бир баштык колбасабыз бар. Кайдан качан алып кетесиз? Эфирден сырткары түшүндүрүп беребиз. Баса достор, маалымат берип өтөлү. Салих компаниясы бир гана таза экологиялык жана табигый өндүрүмдөн жасалган жогорку сапаттагы продукцияны гана эмес, ошондой эле жогорку деңгээлдеги кызмат көрсөтүп, өз убактысында жеткирип берет. Салттуу рецепттердин, заманбап технологиялардын жана өндүрүштөрдүн жогорку стандартынын айкалышы биздин ишкананын пайдаланын түзөт. Достор, бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Пробка.
пробкадагы угармандарды достор оюнга катышыңыздар деп чакырып өтөлү. Тумар таймда старт алды. Студиябыз номер 0312 Ал эми студиябызда болсо рэп аткаруучулар Эмир жана Кайбар сиздерге буюрса сонун тапшырманы камдап жатышат. Достор, эскерте кетели, биз сөзсүз түрдө текшеребиз, сиз пробкадабы, пробкада эмессизби? Жана ошондой эле биздин башка оюндун демөөчүсү интернет-магазин Superhero Check-it KG. Бул жерден сен өзүңдүн стилиңди, өзүңдүн мүнөзүңдү, өзүңдүн эркиндигиңди таба аласың. Белгилүү өндүрүүчүлөрдөн дүйнөлүк брендтер бир гана сен үчүн. Instagram Superhero Check-it KG. Телефон номери 558 87 71 64 558 87 71 64. Адрес Дарыг боюнча достор Байтек Баатыр 126. Юбилейная аялдамасы 1000 сомго жакшынакай сертификат беребиз. Ал жактан барып 1000 сомго кийинип алсаң болот. Каалаган кийимиңди алып. Кандай жакшы? Ооба, достор, чамдаңыздар. Угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло. Алло. Кош келипсиз. Саламатсызбы. Атыңыз? Урмат. Урмат, каяктан байланышка чыгып атабыз? Пробкадабызбы? Урмат, эми анда сигналды бериңиз, угалы биз. Чынбы, калппы? Ушундай эле, катуураак. Айнектерди ачып коюн анда. Ачып коюңуз. Кана, угалы биз пробка экен. Кана. Урмат. Азаматсыз. Мейли, угулду, жарайт. Эми биздин конокторубуз Эмир жана Кайбардан тапшырма аткарсаңыз эгерде 1000 сомго сертификат беребиз, макулбу кийимге? Макул. Кандай тапшырма аткарсын жигиттер? Кандай тапшырма берели Урмат байкеге? Машинадан башыңызды чыгарасыз. Чыгардыкпы, Урмат? Машинадан башыңызды чыгарып, могул эки мындай мир деп коет го негизи мында колдо рэперлер көргөзүшөт го. Рэперлер көрсөтөт. Барыңарга өмүр деп 3 жол. Коюнго окшогон белги бар го. Ооба, эки кол бар го, сүрөткө түшкөндө да ушинтип түшөт го. Ошону чыгарасыз. Өйдө көтөрөсүз колуңузду, башыңызды да чыгарасыз, андан кийин жашасын кыргыз рэп деп айтасыз. Ооба, кыйкырыңыз, катуу кыйкырыңыз. Урмат, жаратпай салабыз катуу кыйкырбасаңыз. Айта берейин, колуңузду чыгарыңыз. Жашасын кыргыз рэп деп. Жашасын кыргыз рэп! Дагы эки жолу, эми эки жолу. Эки жолу калды. Жашасын кыргыз рэп! Эми бир жолу кыйкырып туруп, деп коюңуз, сигналды басып коюңуз, катуу. Сигналды басып коюңуз. Кетти Урмат байке. Болду. Болмоз Урмат байке. Жашасын кыргыз рэп! Деп коюңуз. Азаматсыз. Урмат байке 1000 сомго сертификат беребиз, макулбу? Биздин интернет дүкөндөн, жакшынакай Superhero Check-it KG интернет дүкөнүнөн. Телефон трубкасын койбой туруңуз. Белеңизди кайдан качан алып кетесиз? Эфирден сырткары түшүндүрүп беребиз, достор. Тумар Тайм. Ардактуу достор, Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоу суланууда конокто болсо рэп аткаруучулар Эмир жана Кайбар. Ал эми биз буга чейин пробка оюнун ойнотконбуз. Дал ошол оюндун башкы демөөчүсү интернет дүкөн Superhero Check-it KG. Бул жерден сен өзүңдүн стилиңди, өзүңдүн мүнөзүңдү, өзүңдүн эркиндигиңди таба аласың, ардактуу достор. Телефон номери 558 87 71 64 558 87 71 64. Дарыг болсо Байтек Баатыр 126. Юбилейная аялдамасы. Эмир, Кайбар, эми сиздер угармандардын суранычы боюнча жакшынакай чыгарманы аткарабыз деп даярданып койдук, Ооба, даярбыз. Ар дайым даярбыз. Кеттик анда, Кеттик. Кайбар Эмир агайни. Тумар ФМ, Тумар ТВ. Жалпы Кыргызстандын ок жигиттерине, шок жигиттерине улдатабыз. Мына ушундай саптарымда, сонун музыка ыргактарында чоң урмат узатамын мен ок жигиттериме, шок жигиттериме. Мына ушундай саптарымда, сонун музыка ыргактарында чоң
сыйырмат узатамын мен ок жигиттериме шок жигиттериме алдыңда ок жигиттер шок жигиттер койгон максатына күйгөн от жигиттер кылган жумуштары так иретте манай биикте алга сүйрөгөн ураны күч биrdikте жолу бузулап кыйынчылыктарга жеңилбей жардамга кол сунуп дагы эле бири бизге башты бийик көтөрүп алсыздыктын кейпин кийбей ары бирибиз жетебиз тилегени кийбеги бизге биздикилер октолгон жана ару бак дайым талашкандары достук менен сыйырмат дайым кокусунан жолугуп же кезиксе атайын саламын түзү затып досот кулат чын жайым мына ушундай ырсаптарымда сонун музыка ыргактарында чоң сыйырмат узатамын мен ок жигиттериме шок жигиттериме мына ушундай ырсаптарымда сонун музыка ыргактарында чоң сыйырмат узатамын мен ок жигиттериме шок жигиттериме жигиттерибиз соң жүргөн озунан чыкпаган калп билет көчөлөрүбүз билет ак калпак кийин калк умтулат алгалап кана тартипти сактап азыркы заманда баарына ушул нерсе талап мыкты жагынан дайым өзүн көргөзүп чыккан деги койчу чыгып келет шыктуу таланттуу жигиттер бийик даражалуу ар бири алардын урматтоого татыктуу туп-туура оюбузга кошулсаң колду көтөр жасап кыймыл аракет сен да көрсөтүнөр абдан чоң сыйырмат узатамын мен ок жигиттериме шок жигиттериме мына ушундай ырсаптарымда сонун музыка ыргактарында чоң сыйырмат узатамын мен ок жигиттериме шок жигиттериме мына ушундай ырсаптарымда сонун музыка ыргактарында чоң сыйырмат узатамын мен ок жигиттериме шок жигиттериме Тумар ФМдин угармандарына жана ошондой эле ок жигиттериме ошондой эле кыргыздын сулуу кыздарына Кайбар Мирагайны азаматсыңар бул чыгарманын аталышы жигиттерим деп аталат экен жигиттериме ооба биздин жигиттерибиз көп баары тең шок баары тең ок аябай сонун экен чоң рахмат дем күч бере турган чыгарма экен чындыгында эми угармандардан келген суроолор да бар экен алар жаңырталы мыктысыңар деген экен жакшы аткардыңар деген билдирүүсүн калтырган силерди көрүп жатамын деген смс билдирүүсүн саткан дагы келген суроолор бар экен азыр жаңырталы саламатсыздарбы Эмир Кайбар силерге ысык салам саламатчылык бар болуңуздар деген экен байкасак экөөңүздөрдүн тең сүйлөшкөн кызыңар бар экен а бирок байкасак сүйүү тууралуу чыгармалар аз деген экен эмне үчүн сүйүү жөнүндө чыгармалар көп жазбайсыздар деген билдирүүсүн калтырган 48-18 менен аяктаган абонент буюрса эми чыгарып баштайбыз биз башында баягы репти кыргыз тилиндеги репти максат катары популярдуу болуш үчүн элибиз пляжда чалкалап жатыш керек ошондой эле пляжда чалкалап жатсак пляжда чалкалап жатсак кыргыз рэпи популярдуу болбойт аны популярдуу кылыш үчүн биз биринчиден өзүбүздүн элибизди улуктап өзүбүздүн тилибизди өзүбүздүн жигиттерибизди мактап өзүбүздүн тилибизди кандай десек ушул рэп жаатында көтөрүп рэп жаатында кыргыз тилиндеги рэп негизи аз ошондуктан Кыргызстанда кыргыз рэпти өнүктүрүү үчүн мындай патриоттук чыгармаларды аткарууну максат катары койгонбуз. Эми буюрса, Кудай буюрса, жакында жагымдуу сүйүү жөнүндө, махабат жөнүндө чыгармаларды эми тартып алып баштайбыз. Жакшы. Негизи жан дүйнөңдө эмне болуп жатса, ошого жараша ырлар болобу? Ооба. Албетте. Карап турсак, чын эле сүйлөшкөн кызыңар бар экен. Аз эле болду. Же ар жакта бар элдерге тартуулабай жүрөсүздөрбү? Ырлар негизи көп. Аябай даярдап койгон. Азыр даярдап атабыз. Чыгармалар көп, аябай. Буюрса ошолорду 2025-жылы чыгат буюрса. Жакшы. Тамаша. Эми биз шоунун башында келишим түзгөнбүз сиздер менен. Кандай ойлойсуздар? Өткөрдүңүздөрбү, өткөргөн жоксуздарбы? Өткөргөн жокпуз го дейм. Эми биз баягы бир команда катары көрүшүп, бир кезде мен айтып калатым, бир кезде Эмир айтып калат да. Анан жалпысынан баарына тең эле бардык учурда айтып кош керек деп ойлойм. Өткөргөн жоксуздар. Буюрса бир музыкалык чыгармадан соң аныктайбыз. Тумар Тайм.
Ардактуу достор, Тумар тайм уланууда жана көптөр күткөн убакыт дагы келип жетти. Конокторубуз рэп аткаруучулар Эмир жана Кайбар кандай тапшырманы аткарат? Чындап эле өткөрүп жибериңер. Буюрса биздин Тумар ТВ YouTube каналыбызга бүгүн киргизебиз, ошол жактан кайталоосун көрүп алсаңыздар болот. Эми дароо сандыкты ачыңыздар. Сандыкты ачкыча мен угармандарга түшүндүрүп өтөйүн. Эмне деп түшүнбөй жатса, достор, шоунун башында келишим түзгөнбүз. Шоунун жаңырышында, жүрүшүндө ушундай сигнал жаңырмак. Аны угарсамат, жигиттер пляжда чалкалап жатса кандай сон деп айтыш керек болчу. Батл дейт. Убакта келип жетти. Достор, түшүндүрүп өтөйүн, негизи спортто болобу, каякта болот, бир туугандар батл кыла алышпайт. Туурабы? Ошентип айтып коюшат. Бири-бири менен мушташа албайт, мисалы, боксчулар. Бирок силер эми силерге болот да, тил менен боло берет. Келиңиздер, анда сиздерге жакшынакай сөздөрдү да бердик, фристайл кыласыздарбы, Ким баштайт? Мен баштайм. Батыл кылайын бири-бириңер менен. Ардактуу достор, алдыңыздарда сол жактагы жигит Эмир, оң жактагы, мен жактан эсептегенде, оң жактагы Кайбар. Кеттик анда. Ким баштайт? Эмир. Улусу деп туруп, сиз баштайсыз да? Чарчап кечинде менин келет эс алуум. Көрсөткүлө сөздөрдү сразу. Кайбар келип алып салат изучу. Бат-баттан, Эмир. Биз азыр келдик радио Тумар. Менин аты Кайбар. Кайбар, эми сиз келбейсизби? Батыл болсун кадимкидей, алмак салмак. Тумар ФМде жаңыраттар, дайым ырлар, ал жакта ачылат. Көптөгөн сырлар. Эмирди карабайсызбы? Батыл болуп атпайбы бул жакта? Сага мен билемин, сага керек. Жакыныраак. Сага керек сүйүү, бирок сүйүүгө жетиш үчүн болуш керек үйүң. Эмир. Сен өзүң жалгызсың, сага эч ким жардам бербейт. Керек болсо коноктор, керек болсо сага жардам бербейт бир коро кочкорлор. Кайбар айтсын, Кайбар. Келиңиз, кайсы сөзгө кийинки? Азыр айткандын балким болсо керек тамаша. Жакыныраак. Тамашаң да болсо керек чындыкка жараша. Эми финал. Кайбар бат окуйт, бирок мен үчүн ал таш бака. Сага керек болсо мен сени жөнөтөм, суу алып кел деп бир чака. Азаматсыңар, достор. Кайбар да жеңген жок, Эмир дагы жеңген жок, ынтымак жеңди. Ага эни жеңди. 59 болуп калыптыр, убактыбыз эң эле тар экен. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Буюрса, жакшынакай чыгармаларды дагы да болсо күтөбүз. Чоң рахмат. Бат-баттан коштошо алсаңыздар болот. Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен Кайбар Эмир агайын болду. Угармандарга чын жүрөктөн көптөгөн жакшылыктарды каалайбыз. Тумар ФМге дагы көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Булбулдай сайраган үнүңөр эч качан өчпөсүн. Тунук эфир ар дайым чакырып туруңуздар, биз келип турабыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Аты жөнүм Кайрна Матова, ушканча. Жумуш кайнадыбы, неңиз чарчадыбы? Анда 60 мүнөттүк тыныгууга чакырабыз. Вай, чачың кантип ысыкта жүрөйсүңбү дейт. Жок, тескерисинче сонун. Аваз Акимовго турмушка чыгып белең. Ооба жок. Кайдан деканы бардыгы эле тааныйт. Сары шапсары деген утка. Дагы кылып турган турабы. Дүйшөмбүдөн дейшембиге чейин кечки саат 5-те Тумар ТВда жана Тумар радиосунда шоу Тумар Тайм.